Байдактысты кезип кетишин талап кылабыз биз. Монтип окат кылып атабыз, тере чыгып. Биз деле кредиттиги алганыбызда мал базарын бекер бербейт экен малды. Тегеретип кууп, ошол жерде кайтарып отуруп, жайып жүрсө болчу. Роуду да таап берип айткан болсо, жол болсо уурлар бирин серин кармалса, бешөө кармалса, бирөө соттолуп, соттагы акта бере турган болсо, мына камераны карап уурун өзүнө кайрылып коюңузчу, уурдабачы деп. Жок дегенде уурун өзүнө жалдыраш керек болду азыр. Тулганбек Эркайымбек. Анын Баласы, ошол үй бүлөбү же? Үй бүлөсү конкретно үй бүлөлүк топ деп эсептейм алардычы. Үйүнө камашкан. Буларды бир жок болуп кетти деп гана отурабыз да. Эл багышчаман болуп кетти го. Уурлар эле жашайбы же, эл да жашайбы. Бул менин гана арызым сотко өттү. Башка жабырлануучулар менин уюмду мойнуна алганда 5 баш уйду мойнуна алган. Ошонун 5 баш уйу 3 кишинин уйу болгон. Экөөнүн да арызы өткөн жок сотко. Бирок алардын уюңду ооба уурдагам деп ордун толтуруп берип коюшту. Бектен Уурдаган уйдун акчасын берип коюшту. Негизги мал уурлар төлөбөй, ошо кошулуп калган бала акча беришкен да. Анан жеңилдик ошол жака өтүп кетип атат. Мал уурдаган чыныгы уурлар камалбай атабы бүгүнкү күндө? Жазадагы төлөбөй дагы атабы ошондо? Ал беттешкенге да келген жок. Ал ким деген ошондо? Туганбек. Сыдырбаевтар. Бүлөлүк топ деп эсептейм алардычы. Үйүнө камашкан. Ага чейин дагы андан 2 жыл мурда дайыр 2 уyu чыгып атат үйүнөн. Алар деле үйүнө кирип кеткен мал кайра чыкчу эмес экен. Алар эмне атайын ошол жерде бойн изи барбы? Жумуш менен аралаштырып бир алектенип бир жок кылабы кандай бир? Булар үйүнө кирген мал киргенден кийин эле ошо башка базарларга ошо Бишкекти көздөй эле жөнөп жүктөп жөнөшөт экен. Өздөрүнүн камаздары барбы? Өздөрүнүн сары спринтери бар. Андан мурда ушундай машиналар болсо керек, бирок жана КамАЗ деле көп жылдан бери булар менен байланышта экен. Ошо Байзак деген жээни бул Россияда жүргөндө информацияны биринчи жолу ошо сен үстүңөн иш жүрүп атат деп ошо КамАЗ берген деген маалыматтар бар. Тергөөчүлөргө айтып, ушундай болуп атат го десек, биз кылмышкерлерди уруп сокконго акыбыз жок. Антип тергей албайбыз деген. Өзлөрүнүн жоопторун айтып атышат. 2023 февралдын 17-си Көтөрүм айылы мына трассанын жээгинде мына Туганбек дегендин үйү мына столовой мына үйү короче. Ушул жерден толуктура ушунча кишинин малы уурдалган. Мынакей. Соттор болсо жана Мына ушунча кишинин бирден 10го чейин мал уурдалган, бүт кара мал мынакей. сотторго нааразы, аябай нааразы. Монча киши келди. Да угелектери бар. Мойнун алып атат. Ооба төлөп беребиз деп мойнун алып атат, бирок баарын эмес. Булар баарын алган бирок. Кайсы жерден малдар жоготтуңуз? Кайсы жерде багасыз? Ошолорду дароо эле көргөзүп бериңиз. Тоодон жоготтум да. Тоодон жоготтуңуз. Тоодон жоготтум. Канча баш жоготтуңуз? 5 башты тоодон жоготтум. 2021-жылы жоготтум. Кийинкичи? 22-жылы 1 баш жоготтум. Аны кайсы жактан жоготтуңуз? Аны да тоодон жоготтум. Торпенге келгенде жок болду да. Сиз бул жактагы сарайларыңызды көргөзүп берип анан немеңизди айтып берсеңиз. Роудуга арыз жаздыңыз беле? Бул боюнча издендиңизби? Чегиңиз келген болуп атат. Кандай абалда жоготтуңуз ошону кыскача? 21-жылы октябрь айында барып жаздым. Ноябрь айында жаздым арызды. 22-жылда барып жаздым. Арыз кабыл алып, сиз өзүңүздүн талонуңузду алдыңызбы? Катталган тууралуу. Кандай арыз деген, кандай түшүнөсүз? Кагазга жаз деди, жаздым. Не деп жаздыңыз? Түшүнүк кат алдыбы сизден? Жок, түшүнүк кат. Арыз жазам деп бардым. Барсам мынау кагазга жаз деди, жаздым. Анан кийин баягы кече бир 4-5 эле күн болду, дагы бардым. Мен арызымды текшерип берип болочу, көрөйүн десем, кайта башынан жаз деп, кайта дагы жаздым. Азыр арыз жазгандын жөнүндө далилдеп бере аласызбы мага? Эчтегем жок, эмне деп далилдеп берем? Арыздан болбойт бул ушулга. Өзүнүн эле айылдан чыкты, эми ушуну кетип отуруп, өзүм төлөп бердим. Могу кошунам колчу бир уй. Экинчи уй наркы кошунам колчу. Андан кийин 10 кошунам колчу, ал үчөөнү мурда жылга төлөп бердим 5 баш. Сиз ошондо кайтарсыңыз беле аны? Ооба, мен балам кайтарып тоого чыкты. 5 башын төлөп бердим. Быйыл да 1 баш жок, ал классташ балам колчу, ага да төлөп бердим.
Жалпы канча чыгымга келдиңиз? Жалпы Кудайга шүрлүү болуп калдык. Башка окат деле жок да? Жок да, болгондо ушу машина менен токтолго барып келем. Башка кылган эле ишим ушул. Жайлата тоодо. Жайлата жайы менен тоодо. Катын бала чакама чейин. Советтик көргөндөрдү айтсын. Жайып жүрсө коттум. Жайып бир эле күндө. Эстип жылан сыйпагандай жок. Муну бир жөнөкөй уур эмес, профессионал топ кылыптыр да демек. Ошондой болот. Фуразынбы бир транспорттарын айдатып барып анан шар эле жүктөп алып кетип изин суутуп кетип атат да. А жол болсо ал уйларды таанымал уйлар. Көрдүм же тамгазына чейин бар. Жылда кошуп жүрөт. Немеси бар беле? Эни да бар, бирказ да бар. Бирказ да бар. Эже саламатсызбы, мынакей Токтогул районунда мал уурдоочулук 2022-жылы аябай чоң мындай көлөмдө жоголуптур да, канча деген баш жоголуптур. Ошон үчүн сиз дагы ушундай кайрылдыңыз. Айланайын биз Акем экөөбүздөн пенсионербиз балам. Анан менин 7 балам бар. Ошо 2 балам малга чыгып жүрчү да. Малга чыгып ошо мал менен окатты балам. Азыр эми тиги иш болбогондон кийин ошо мал менен бирөө 5 баласы бар, бирөөнүн 4 баласы бар. Ошо мал багып жүрүп, ошентип бирөөнүн 5 үйүн жоготту. Мал алчы да, элдин малын чогултуп алчы. Сиздер элдин малы ушулар кайтарган мал, элдин малы да балам. Өзүбүздүкү каякта мал, ошо элдин малы. Элдин малынан 5 килеген bir неме уй жоготту. Билеген меле чоң-чоң сен. Кайсы жылы жоготуп атасыз? Мына 2022 о. Ошол 22 аябай көп жоголуптур да, бир эле уурдады деген шегиңиз барбы? Ошол эле балам, мен ошол эле балада Байзактан көрөм мен ошол эле. Биз Байзак мына айылдашпыз. Даже биздин кулун ушул. Айылдашпыз, көтөрмө менен комсомол менен эчтеш эле болуп турбайлыбы? Даже ошо көтөрмөнүн эли туз сууга чыгат, биз да туз сууга чыгабыз. Ал Байзак тынбай каттаган бала экен ошо туз сууга. Аны эл журтун баары айтып отурат. Ошо жанагы сары эсминтер менен тынбай каттап турчу экен, тууган болуп баш болуп атасы бар. Демек Байзак бул жакта келип кетип жүрчү. Бул жерде чөлкөмдүн баарын билет. Билет, коен жатагына чейин билет Байзак. Байзак бүт билет балам. Ошо тузсуз суудан да, тузсуз суудан болду. Ошо эктен канча киши жоготту, ошо көп эле киши жоготту малдычы тузсуз суудан. Бүгүн сиздер ушул боюнча арыз жазып, бир иликтөө кылып, бир талап коюп атасыздарбы? Ооба, өткөндө бир жолу мына чалынбаш болуп барып, балам эшитип барган экен, малдын өңү түзүн эле жазып кетириптир, арыз тыштаган эмеспиз анда. Анан кийинки барганда мен айттым, айланайын арыз албайсыңар, начальник милицияга кирип айттым, арыз аласыңар балам, арыз албайсыңар, арыз коюш керек, беришибиз керек экен го балам. Сенин конторуңда арыз туруш керек экен го деп ошентсем. Деп сиз бөлөк бирөөлөрдөн ушундай маалымат тугуп барып айттыңыз. Ушу элден угат экенсиң да, арыз туруш керек ушикте дегенди угат экенсиң. Биз бара законду деле билбейт экенбиз. Негизи карапайым элбиз. Каягын билебиз балам, кимге барып даттанарыбыз деле билбейт экенбиз. Болгону ошо милицияга кирип ошо начальник милицияга кирдик. Анан эже балаңызды алып келип арызыңызды жазыңыз деди кийинки барганда. Анан кийинки барганда чалым барып, мен бала деле эми азыр багы неме болуп, бала өзү мындай неме жаскан жагынан кичине кыйналып калды. Анан чал атасын алып барып жастырды. Жастырып анан барып жастырып келдик. Кийинкиде барып жастырдык да. Азыр мына Байзак, Максат, анан бир КамАЗдар бар дейт. Мына ушуга тиешеси бар деп шектелип атасыз. Бар ушулар. Анан бул боюнча эмне үчүн сиздин ишиңиз боюнча иликтөө жүргүзүп, булар менен бир дагы ошол КамАЗ кирген жерди, КамАЗ эмне үчүн чыгып кетти деген суроолор туулуп атабы сизде? Туулуп эле барганда айттым, айланайын, бул уурлар кармалып эле атат. Булардын дайыны каякта дедим, дайыны каякта балам. Ушулар эми бир кичине бир бизге окшогон карапайымдыкын булар төлөп береби же ушу ойдон эле жок болуп кетеби бул деп ошентсем, анан айтышты, эже мына кармадык, экөөнү кармадык деди. Экөөнү кармадык, мынакей КамАЗисти да кийридик деди, кийин угуп калдым, чыгып кетти ал КамАЗисти, угуп калдым. Эл болгондон кийин айтылат экен да балам, элдин оозунда элек жок. Тигил айтат экен, бул айтат экен, Картаңбайдын баласы небереси кармалды деди, ада чыгып кетти деп айтышты. Эми ар кандай деле угуп атабыз, багы өзүң неме болгондон кийин алың жеткениң эле баа Кудайдан жетсин эле болуп атабыз, айланайын. Кудайдан жетсин ушу уурларга, Кудайдан жетсин дегенден башка эч бир эмебиз келебейт экен. Бизге окшогон карапайымдын үнүн эч ким укпайт экен балам. Барсаң эле тиги арыз жаз дейт, арыз жастык эми, жазга мен деле кандай толк чыгат билбейм, эми кандай неме жыйынтык чыгат биле албайбыз. Сиз эми бул үмүтүбүз эле ушу уурдаган адамдар кармалып, анан камалып, анан элге журтка мындай бир даршана болуп, анан уурунун аягы тийилип калса дагы эле нет, эми баланы эми гана төлөп берсе, бир 5-6 кишиникин төлөтөт экен да, калганын мойнуна албайт экен да. Анан эми андан сырткары акталып чыгып кетип атат. Чыгып кетип калат. Чыгып эле кийин кайра кайра эле уур. Мына канча жылдан бери уур келет атпайбы балам? Канча жылдан бери уур келатат. Бир аягы жок. Бир токтобойт ууру.
токтойт. Айрыкча быйыл башкача уурдаттык. Башкача. Мына балам байкуштун 4 баласы бар, тамы да жок. Тамы жок. Элдикинде бол жанагындай Туганбектикинде бол усталгай салган жерибиз жок. Катар эки таш там салган жерибиз жок. Баягы өсмөйдө укат кылып келатабыз балам. Азыр карызда болуп калып атасыз. Мына азыр балам бирөөсү кетти, ошо 5 баласын тыштап, семьясын 4 баласын тыштап, азыр Россияга кетти. Бирөөсү темтип кетти, эмилеп таап келейин. Бул экөөсүнүн пенсиясы неге жетет? Мал немеңизди короо жайыңыз кичине көргөзсүз. Кайсы жерде багасыз? Мына эл дагы көрсүн, мүмкүн ошо уурулап уялаттыр сизди көрүптүр. Бул үйдү канча жылда кредитиңиз барбы? Бар да балам. Кредит бар мына немеде. Компания банкта бар. 150 миң сом акча алганбыз. Былтыр аты жок, аты алып берип, ошо ат менен имип барып, малды кайтарып, элдин кайтарып, эптеп кичине тиргелик кылып кел айланайын, балдарың багып эптеп тамсам салып ал деп ат алып бергем. Атын дүстө сатты мынакей. Кредит биздин мойнубузда мына. Биздин мойнубузда төлөп атабыз азыр 10.800 сом акча төлөйм РТ банкка. Уурдалган малдарды төлөп берем деп атын сатты. Атты сатты, ошол атты. Кредитке алган атты сатып, бирөөнө төлөп берди, бирөө айтты эле 80-90 миң бересиң деп туруп алды. Баягы үйдүн ээси, малдын ээси. Азыр мына 4 баш мал мойнунда турат азыр. Балам 4 уй мойнунда турат балам. Кыйналыш окат балам, мына 4 жан кызыбыз бар, аны демизди берелим. Ошо эптеп кичине бир тиргелик кылалы, эптеп бир мумача эптеп бир неметип туралы, ушуакышка бир жөлөк таяк бололу десек, 4 малды сатсак биз жетпейт экен да. 4 кой эмне болот? Ошо 80 миң 90 миң болуп атат азыр уйлап. Эми аракет кылабыз эми азыр издеп. Айланайын үнүбүз жеткен, Кудайдан башка айла жок деп эле отурганбыз. Эми айлан сагышуун айланайын, бир элдин үнүн уккан бир сагышуун балдар болсо дагы Кудайга шүгүр айланайын. Ушинтип үнүбүздү угуп, кээбизди уккан киши болсо деп багы ошого да шерденип калат экенсиң, мынтип үнүбүздү угуп бир мындай бир неме кылып койгон киши болсо да жакшы экен да балам. Анан ошо кичине бир неме деп азыр эже, эгерде мына роуду да таап берип айткан болсо, жолбосо уурлар бирин серин кармалса, бешөө кармалса, бирөө соттолуп, соттагы акта өрө турган болсо, мына камераны карап уурун өзүнө кайрылып коюңузчу, уурдабачы деп. Жок дегенде уурун өзүнө жалдыраш керек болуп калды азыр. Туулганбек, Эркайым, өлбөгөндөй оокатыңар бар, ушу баланы жакшы жакка тарбиялап, жаш бала экен, ушуну бир жакшы жакка тарбиялап, ушул жакшы немеге жөндөсөңөр силер мынча уур болбойт эле, силердин түпкүлүңөрдөн болуп атат ушул. Уурдабагылачы айланайын. Силерчилап биз уурдап эки этаж там салган жерибиз жок, ысталбай курган жерибиз жок, заңгыраган сарай салган жерибиз жок, түбү оозу билинбеген сарайың бар экен. Аяки уурдап келип багып элдиги арам оокат менен оокат кылдырат экенсиң, сен тамак сатасың ошол жерден. Уурдабачы айланайын, эл сенден башка киши мындай оокат кылабы, кылбайбы? Кредиттерим бар, төлөйм. Кредит мойнумда турбай балам. Кредитим ким төлөп берди эми? Кредитти сен чылап биз ууру кылсак, анда башка эле. Ууру кылып оокат кылсак, биз карат мээнет менен, карандай мээнет менен жашап отурабыз. Арам тамакты биз Кудай сактасын, арам тамак бизге жакпайт дагы, арам оокат жакпайт да. Жаккан кишиге жагат экен, силерге окшогонго жагат экен арам тамак. Силерге окшогон уурларга жагат экен. Бизге жакпайт экен балам. Биз андай өмүрүбүздү кылбаганбыз. Мына чалым айтып отурат балдарын, бирөөнүн бир чырпыгын албагын, алсага эч неме кылбайт. Чекең жылтпайт, алып келип от сындырып от жакыр, ошо чекеңе жылтар экен, жылтпайт. Бирөөнүн бир немесин темирин кармабагын, алсага буюм болбойт деп отурат. Анан таманакым андай терүүсү менен оокат кылганбыз биз. Силерге окшоп бурлук кылбайбыз биз. Рахмат. Оойлама. Кандай же? Ана көргөзүп бериңиз эже. Кайсыл жерде малыңызды бакчыңыз, канча баш жоготтуңуз, кайсыл жылы жоготтуңуз? 22-жылы жоготтум да, 22-жылы 9 октябрда жоголду да. Биз малдарыбызды ноль сарайга багабыз да. Анан кийин бул сарайга багабыз, анан таш корого бир малчынын немесине корозуна коебуз да, кар жаганга чейин. Анан ошол жектен эле жок болуп атат да, экөө. Ал короого көп эле адамдар коебу, сизден башка? Көп адамдар коет. Көп адамдар коет ошол жерге. Биз жазып баралы десек, өңү түздүн эле жазып эле калып калган. Анан тамгалдын эле жазып калган да. Алган эмес. Ким жазып калды? Ал сүрөтүн илетигенби доскага? Бир атайын мындай мамлекеттик мекеме болгондон кийин мамлекеттик макам берип жазат да, мындай сенин Балачаев эже арызыңыз катталды, номери мынча деп коюлат. Барыбер деп коет, барыбер. Ким айтты ошо? Ошентип ошо оперлер айтат.
Bari Nadir деген bir ошолго барып, биринчи ошого барганбыздар, жоголуп кетти ушундай деп. Ошентип барсак, эме деди да. Ошо өң түзүн эле алып калды. Болду, андан башка эчтеке деметкен жок. Анан болду, бул караштыра алат деп коет. Болду, андан кийин болду. Бар, анан кайта бара берсең, жаман да көрүнөт экен, эметпейт экен, анан кийин эми койчу эми деп кайта ошентип тартып калат. Эми мына уурлар кармалганга анан элдин баары эме кылды, биз деле чыгыналчы, минтеличи, издейличи биз деле. Адилет издедик да, анан кийин биз аны адилет издей баштадык да. Анан ушул ушинтип эле эме кылып атабыз. Ушул сарайдын багабыз. Мени забына уйдун кайтарып беребин. Баары карабайт экен да. Ооба, карабайт экен да, ушул эме кылып. Ишенич жок. Ишенбей деле калдык да. Мал эметкенен ишенбейт деле калат. Анан эми ууру кармалды деди эле кичине ишенип калабыз. Ушулар эметет да, интет да деп элечи. Анне эми кийин эми коопсуздукту кантип карайсыздар? Малдын жанына жатасыздарбы ошондо кандай? Ошо да эми ошо арканга чырмай үйүңүзгө алып келип аласызбы? Бир Ооба. коопсуздук болуш керек да элдерде. Ооба, болуш керек. Коргонуп турган атайын мамлекеттик мекеме бар. Ооба. Ошентип эме кылып атабыз. Анан кийин эми биз эми эмне кылабыз деле билбей калганды эметип анан эми ушу ууру табылгандан кийин эле аракет кыла баштадык. Айтып атат эми унутуп кайда Ууру жок болсо, ууру жок болсо экен деп. Каяктан издейбиз? Ооба, каяктан издейбиз? Таппай да калдык да. Карышкыр жезе тарты табылат экен, башы табылат экен, же эли табылып калат экен. Карышкыр жеди анда отуруп калат экен. Эми эки бутту карышкырдын кимизинен издейбиз деп эле отуруп калдык. Кимизинен издейбиз эми деп эле. Артынан кошо чыгып эле таппай калды балам. Малыбыз табылбаса ушул ууруларды бир жок болуп берди деп гана отурабыз. Мал уурдоо боюнча. Ассаламу алейкум. Кандай саке, ден соолуктар жакшы, иш болуп атабы? Мал келиңиз кандай? Уурдатып атасыз. Уурдатып атабыз. Жоготуп атабыз. Багып берип атасыз, уурдатып атасыз. Уурларды багатып атасыз. Уурларды багатабыз. Аке, анда кыскача сизге суроо. Кайсыл жактан жоготтуңуз? Кайсы жылы жоготтуңуз? Канча баш жоготтуңуз? Кредитиңиз барбы? Арманыңызды бир айтыңызчы. Кредит деле жок, албайбыз деле кредит деле. Элдин малын багабыз. Элдин малын багабыз. Элдин ошол менен окат кылабыз. Жоготуп атабыз. 2021 жоготтум. 21. Канча баш? Бир жылкы мондай бир тай жоготтум. Кайсы жерден? Ушул өзөндөн, ушул биздин көдүлдү ичиде коет. Бир эле ушул жакта багат экенсиздер баарыңыздар. Ушул биз ушул жака түшөбүз да. Баарыбыз эле ушул жака түшөбүз, ушундан жоготуп атабыз. Машина жолу барат. 21 жоготтуңуз. 22 тай. Бир эме жоготтум. Бука. Бир тай, бир бука. 22, бир бука, бир торпок, бир куназын. 3 баш жоготтум. 3 баш жоготтум. Билдире ошо. Арыз жаздыңызбы? Арыз былтыр 22-синде жазганбыз, жаза ал десек алып албаган. Эмне себеп? Көп болуп атат, арыз албайбыз деп. Көп болуп атат. Ошондой. Зордуктоо көп болсо, өлтүрүү көп болсо, аларды да албайт экенби? Аларды билбейт экен. Мыйзамда ушундай бар бекен жазылган. Көп ууручулук болсо албайбыз деген бар бекен. Сурадыңызбы ошону? Ошону сураган деле жокпуз эми. Көп ДТП болсо, көп өлүп калыптыр, бул жакты карабайбыз дейт экен. Эмне кандай? Ошо кабыл албай койду да, арызыңарды албайбыз деп. Ушундай арыз көп болуп атат, ала албайбыз деп коюшту. Тура мен барган эмесмин. Мен барган жокмун, келинчегим эметкем да. Ким айтыптыр ошону? Ошол жердеги эмелер айтса керек го, тергөөчүлөр айтса керек го. Айланадан эле бирөө уурдап атабы? Айлана ошо өстөн эле да. Коңшу айылдан бирөө бар, биздин айылдан бирөө бар. Эми чыгып атат го эми, тиги айылдан чыгып атат, бул айылдан чыгып, алар секирин жаап коюп атат. Ошолор ачка чыгарбай атат. Ошолордун баары колунда бардын балдары болуп атат эле. Билинип эле турат. Просто Адилеттүүлүк жок. Адилеттүүлүк жок. Саламатсызбы апа? Мына Терексу айылына келип отурам. Сиз бүгүнкү күндө канча баш жоготтуңуз? Уроодуга арыз жаздыңызбы? Негизи эле ушул иштер кандай жүрүп атат бүгүн? Саламатчылык айланайын. Мен уроодуга барган жокмун. Уроодуга баргандарга жайыктагы жоголгондорго жооп бербейбиз. Үйүңөн жоголсоң кел деп ошентип бир кошунам ошенткен экен. Мен участковойго да барган жокмун ошол себептен. Өзүм бутум ооруйт. Анан канча баш жоготтуңуз? Биз 2 баш жоготтук. Экөө тең субай, чоң уй. Бирөө кишиники болчу, бирөө дагы ошо чоң балам болчу. Ошол тоодон келгенден кийин малга илешип келип калып, сентябрдын аягында жок болуп атат 2 үйүстен. Анан эл доолагандан ошол уйларды кредит алып, финкадан өзүм. Анан ошого
85'ke bağladı ele 82 bin kılıp kolum menen sanap berdim. Sanap berdim. Sanap berdim. Andan başka da koşuldu Davrögө Taygunacım berdim. Jogolgondordan. Anan üçüntüp mına güntüp çalmın ölgönüne 6 yıl bolot. Baldarım erkek tırbalаңдап кичинекейден kuraştırıp gelgen maldın. Üçüntölü bir gündele aldırıp jep atasız. Bul bıyıl elemez. Jılıga uşunday. Bizke kızıkkandar bar bilbeyin. Anan uşulardı bir Tizgindey turgan. İzevildep, tizgindey turgan uğrulardı. Şunda adamlar çıksa degen moyunlarını alıp, yok degende el aralay albay kalsa degen oy uğrulardın. May istep жүрү 2,5 ay degende 5 kişinin koluna ötüp, en ardında Davırgo aldыңкы көчөсүгө келip, Жайытка айдаган жеринен үйүнө Кудайдын буйругу экен үйүнө келип калды. Ошону эле кайра эле үстүңкү көчөбүздө Жүрөрүп Канжарбек деген акелерибиз болот. Ошол саткан экен. Эми бул негизи уробду таап берген жок, участкойлор. Уй өзү эзин таап келип калды. Акыркысында ошол акелерибиз кайра акыркы уйдун эзине 90 миңди санап берди да, ошо ойдон участкой жактан эч изебилдөө болбой, ууру ким экени мындай ачыкка чыкпай калды. Бирок ичара мында акчаларын санап берип, жым-жым болуп басылып калды. Ичара ошол 90 миңди акыркы уй сатып алган кишиге 5 кишиден 6 кишиден өтүп келип турган акыркы кишидеге 90 миңди ошо биринчи саткан киши ошо бизден жогору жакта жана Канжарбек деген акелер. Сиздин айтыңызга караганда апа анда ууруну уй өзү таптыр да. Ууруну өзү тапты. Бирок ачыкка чыккан жок. Рахмат. Ассаламу алейкум жигиттер. Мына азыр Чолпон ата айылына да келип отурам. Сиздер дагы ушул мал уурдоо менен кайрылгансыздар. Мына Эркин мырза, сиз айтып бериңизчи, канча баш жоготтуңуз, кандай иш аракеттер кылдыңыз, участкойго арыз жаздыңызбы? Кыска нуска айтып бериңизчи. Биз күздө малыбызды жоготуп бердик, ушу жайлоодон келип эле. Айылдын ичинен. Айылдын ичинен. Чакалайт жак түшүндө. Ошондой эле болуп калды. Жок, ошо мойдон таппай калды. Участкойго кайрылсак болсо жөнөтү номериң алат экен. Анан кийин аты жөнүң алат экен дагы болду. Биз карап коебуз, биз эме кылып коебуз, бүтүрөбүз, таап беребиз. Сизге чалып коебуз. Анан бүттү, ошол эле кылат экен да, анан адамга деле чалышпайт экен. Эмне болуп атасың деп деле. Баш аяк ошондо 2 жылдан бери канча жоготтуңуз? 3 баш. Негизи жылда эле 1ден 2ден. Могу 2022 3тү жоготтум да. Жалаң букалар болду. Чоң. Бирөө этке кадимгидей эле алып кетип аткандай. Алып кетип аткандай. Ууру шек барбы? Бирөө жарымдан Айылападан, тиги айылдан, же Токтоолдо кармалган уурулардан эле көрүп атасыздар. Ошондой эле, ошолордун деле айылда деле барбы деп болсо, ошолор менен чогумдай бир топ иш кылабы депчи. Анан бирок мындай кармалган адам жок биздин айылдан. Жылдан бери эле ошо, жылда бирден беребиз. Быйыл болсо 7 баш болуп кетти. 7 баш жоготту. 6 бука бир кунажын жоголду. Бир учурда. Бир эле учурда. 2022. Июнь айында. Ошол менен эле ошол убактарда жок болгон. Акем да 3 баш жоготту. Бир тууган акем экөөсү бир эле жайытта жүргөн жеринен. Ошо менен 10 баш дайын болуп кетти бат эле. Кайрылдыңызбы кайрылышуу жерлерге? Кайрылдык. Кайрылдыңызбы? Сурадыңызбы? Ыйладыңызбы? Бардык. Арыз жазабылды десек арызды жазбай эле койгула. Эгер ууруну кармасак төлөтүп беребиз деген эле сөздү. Уроодуга өзү келет экенби? Ошо өздөрү иштеп тапса дагы иши кылып, өздөрү бирдеме кылып жаап таптырып беребиз деп атышат. Башка барат турган эле жерибиз жок, кайсысак эле ушинтип коюп атышат. Эми азыр кандай болсо дагы ууру табылып, камалып кетиш керек. Камалыш керек. Төлөп бере албаса дагы эртеңки күн ияктагылар урдубай турган болуп, жок кылыш керек. Актектир айылына келип отурабыз. Актектирде атайын малдарын жоготкон жаамат өздөрүнүн арыз арманын айтты. Андан мезен мен бир чекеден сурайын. Ким канча баш жоготту жана арыз жазды эле? Сизден баштайын. Айтыңызчы. Канча баш жоготтуңуз? Арыз кайрылдыңыз беле? Кыска эле. Мен жоготкон жокмун. Кел. 3 баш жоготтум. Арыз менен кайрылып, участкойго эме кылып, участкой менен кошо иштешип, эме болгон. Мен 2 баш жоготтум, бир кунажын, бирок кайрылган жокмун. Мен 2 тайгунажын, бир бука жоготтум. Бирок кайрылган жокмун да. Жайлоодон жоголгонго 2 кунан байтал жоготтум. Кайрылган эмес. Мен 3 баш жоготтум. Кайрылган жокмун. Неге кайрылган жоксуздар?
Жайыттағы жооп бербейбиз деп коюшту. Жайытка мыйзам иштебейт деди. Ошону айтсалык. Мен 5 баш жоготтум. Жылк баласынан бирди, уй баласынан 4тү жоготтум. Кайсы жыл жоготтуңуз? Быйыл 2022-күздө жоготтум. Мен 1 баш бука жоготтум. Эч жака арыстан айрылган жокмун, себеби аларга ишенбейм мен. Биз деле ошо сентябрдын биринде көргөн малыбыз, сентябрдын 10-унан кийин балам 3 ай иштеп таппай койду айланай. Эмелерге айтсак, милициялар ал биздин сөзү сүйлөбөйт экен. Аркада ушундай ар чачкандардын кебин укпайт экен, анан эмне алалы, айлабыз жок. Бизде да бир баш жогулду. Балдар истеп таппай койду, бирок бизде эч жака кайрылган жокпуз. Чыгып калат деген үмүт менен жүрөбүз. Үмүт менен жүрөсүз. Үмүтүбүз чоң. Деле бар болуп калабы деген. Бизде бир тайбуга жоготтук айланайын. Şu güzünde avden işledik, tapmadık. Bırak milisiyaya kayırılgan jokpuz. Kayırılganın men eş tiyintik jok. Kayсы жыл жоготтуңуз аксакал? 22-жылы. Тайгуназын жоготтум ошо 22-жылы. Мен деле кайрылган жокмун. Жайыттагы жооп бербештигинен ишенген жокмун, айрылган жокмун. Биз 2 бышты чыкмагуназын жоготтум. Мен кайрылдым, заявление таштадым. Жылы? 22-жыл. Ошо биздики деле 2022-жылы 2 табак жоготтук. 1 эркек 1 кыз. Мен деле ушул 2022 бир куназын жоготтум. Кайрылдым, поммо кайрылсам арыз албай койду. Менин балам 4тү жоготту. Былтыр 3 байтал жоготкон, анын карсы менен кайрылсам шөйлөн. Шайлоо учурунда. Участкага гана үйдөн жоголгонго жооп беребиз дейт мындай. Талаада жооп бербейбиз. Ошон бойдон үмүтүңүз үзүлдү? Эч жака кайрылган быйылкындагы иштеп жүр. Мен бир тайбукка жоготтум, кайрылган жокмун. Жылы качан жоготтуңуз? Былтыр 2020. 2020 күздө. Бир эле фура менен келип жүктөп кеткендей го сиздердики. Айткан жокмуз мурун кыйылды. Жылына 30 жарымы жогадыр. Жарымы 30 чоңуңарды уккан киши жок толук. 50 башка жогот, жыйынтыгы жок. Таппай калат, ушу менен эле жок болду жыйынтыгы. Анан мыйзам иштебейт. Эгер мыйзам иштесе табылма, эгер таппаса биз өзүбүз эле кармап эле ташпардан алды, айыл эле көчүп салабыз болду. Ошого жооп берип. Башка жол калбай калды сизде. Башка жол калбай калды. Силер милициялардын колунан эч нерсе келбесе, айылда эл эле өзүбүз эле ташпаран кылып, көчө калчы байлап эле жок талкалапсыз. Айланан кабарчы, сен муну президентке жеткирчи. Президент укмайынча бизди эч ким деле чечпейт экен. Акыркы үмүтүңүз президент болуп атабы? Анан эмне кыласың? Айлага бәрін айтып атат го. Бизде ички иштер башкармалыгы бар райондо, прокурор деген бар, сот деген бар, ага чейин деле иштей турган органдар бар да. Кайрылгандар бар экен, аны чечпейт экен. Мына айтып атпайбы? Таладагыга жооп бербейбиз. Үйдөн урдалга жооп беребиз. Таладагы кечинде көстөр алгыла дейт экен. Ушул жерде бир аке милициялар иштебей атат деп койгон экен, начальник милиция сразу чакыртып өзү алып барып такалап туруп кайра койбопту. Сен кандай антип сүйлөгөнгө акың бар? Мына мен эле акем ошентип барып начальник милиция. Ушинтип сүйлөп койгон үчүн эле милициялар иштебей атат деп группадан сүйлөп коюптур. Бул начальник чакырды дагы алып барып. Кайсы начальник милиция? Азыркы начальник милиция. Жакында эле могу 2 ай болуп калды да, үстөн кийин эле. Мал жоготту ушул группабыз бар да, анан ошоктон сүйлөп койгон экен. Милициялар иштебейт, анан тиги бу десе, анан 2 милиция келип эле алып кетип калыптыр, алып барып туруп, анан сен кандай ушундай доказаниең бар, тиги бу деп такалап туруп, кайра коюп өттүр. Эми ал жоголмоктон өлүп кетсин да, оозун жаап жатат үйүндө. Эл бакчаман болуп кетти го. Уурулар эле жашайбы же, эл да жашайбы. Ошону эме кылбачы, акыйкатта кылбачы. Акыйкаты бар болсо, анык болсо. Чын күйгөн чокой, ыйлап өзүм ооруп атам, больницада туруп. Айла жок. Geç alın basıp gel albayt. Baldarım eki yakta. 3 aydan beri buna kek. Ay turat buna kesti. Hiç turat. Sen teadın birinde de otkun ondan değil tappaya kaldı. Kança baş jogottunuz apa siz? Ya. Kança baş jogottunuz? 3 baş. Kaydık o koyun bunu kubülü. Bir buka eki kunacın. Yok otan tölep koydu da atak yezdim. Yok o gördüm yok. O sonun ben tölep 3 kere eki. Bana çakasın bana bu tölep üstüm. Ne kılavuz? Hayır, açsak diye üstü kat. İşi kılsa, haylan ayında bir hakikatta bir hanığına yeter. Uğurlardı bir gitine. Görse ötmesin oradaki bunday bir demete koyun. Ulan haylan ayında. Sizlerden soranlarım, ötünüyorum.
Büseye kuş yağında kesek bolu. Siz arız menen kayrılıp bir hareket kılıp kayrılgan jokmun menen. Bu kimizine kayrılıp. Kayrıldan ala mayguy tegil bulday degen. Mayguydan da tağılbay degen al. Uğa turganca. Kayağına kayrılır. Kayralı uğrunun gelip söyleyteken. Uğrunun gelip söyleyteken. Uroduga 100 jol bir emes. Hiç jıyıntık çıkpaydı. Bardan ala emçegin emgirken edet. Boldu siredikin qaray üsteli. Oşalla bisin emes. Şunda oqat qılabsa işe qaramay. Hurmatlı mekendeşler, mına bugün biz Belaldı ayılına geldik. Mal urduğum boyunca gezekteki bizdin dağı video çağıldırırız. Bul jerde dağı jaragandarımdan, bul jerde jergilиктүү uğru da çıktı, kılmış da kozgoldu. Birok bir ile adam, bir neçeli adamdın mülkü tölönüp moynun aldı. Aksakal, sizden başlayıcı onu. Aytыңызчы, ne jogottunuz, kaçan jogottunuz, şegiңiz kimde? Tergөө organdары кандай жүрдү? Сот сизге бүгүн кандай мамиле кылып атат? Негизи ушул процессти айтып бериңизчи, кандай болуп атат акыбал? Эми меники өзүм тааныштыра кетейин. Чотоев Элдияр. Арызыбызда жатат. Тогузунчу октябрда 2 бука жоготконбуз. Эмеге бул сотко найразыбыз да, тергөөчүгө найразыбыз. Муну эктен өзүбүз барып, ошол ууруларды маңдайыбызга коюп алып, заммашты, сотрудниктерди кылып алып, өзүбүз суракалганга чейин бардык. Ошол учурда муну кошунамдын дагы бир уyu жоголгон, менин 2 bukam жоголгон. Bir момент, bir жайытта, bir күндө жоголуп атат. Бирок мунукун союп койгону нак дадил бул жабырлануучу. Меникин мойнун албай атат. Тергөөчү муну жакшы тергөй атат. Мунунку 9 күнү жоголгон, меники 9 күнү айдап келбей алганбыз, 10 күнү айдап келдик, 9 күнү жок. Бул сотко да найразыбыз, тергөөчүгө да найразыбыз. Бул бала мунукун ошек жайыттан урдуп атат. Муну экте бирөөнүкүн корозуна кирип урдуп атат. Анан бул сыртта жүрөт да, бул эмне деген акыйкат? Бул жакшы эмес да. Эгер минтип бере турган болсо анда элдин баары ууру кылып кетет. Муну жакшылап караш керек, соттош керек, камаш керек да. Уурулар ушинтип сыртта жүрөт. Биздин көйгөйүбүз ушул. Муну айылдын этегинен мынеке чейин 10 бодо жоголуп атат. Октябрь айында жоголуп атат. Именно октябрь айында аягына чейин 10 бодо жоголуп атат. Муну аксакалды козу эшигинин алдынан жоголуп атат, турган жеринен. Ушуну карап берсин, тергөө кайра башынан тергезин мынакей. Мунунку мойнуна алат, тергөөчү, ошеки сотрудниктерди бүт улуп атат, кайра тигил мойнун албайт. Алдырсын, тергезин. Сиз азыр бүгүнкү күндө жабырлануучу катары өткөн жоксузбу ошондо? Жабырлануучу катары өткөн жокпуз, бирок арызыбыз жатат. Тергөө да келип арыз алып кеткен. Бул жабырлануучу, мына бул деле айтсын. Мунукун сойгон Кызылдай эле алып барып алып. Сиз кыскача айтып бериңизчи, бүгүнкү күндө сиз акчаңызды төлөп бердиби? Биздики төлөп берди, бирок биз дагы 3 малым жок. Дагы жок. Дагы 3 жок. Мен эмеге канаттанган жокмун. Сотко дагы кайрылабыз. Дагы жакшылап эме кылбаса биздики төлөгөн менен тияга калып калбайбы? Дагы 3 малым жок. Сиз ал ууруну кармаптырсыз, күнөөзүн мойнун алыптыр, камап бер дедиңизби? Камап бер деп сурап атабыз, суранып атабыз. Жылдырып, буна 17-сине. Ошко которуп туруп, оштон сыртка чыгарыптыр. Эмне деген сот ал билбейм мен, түшүнбөй кайдым ушугачы. Кызылдай үйүнөн урдап кетип атса, үйдүн биягынан жайдыбыздан урдап барып союп атса, мойнун алып атса, мойнуна алып атат, факты бар. 18-ноябрь түндө үйдөн 2 кой урдап аткан. 3 баш урдап бирөө чыгып кеткен. Муну төлөп берди, өндүрүп берди. Аты ким? Ким төлөп берди сизге? Бобек. Досматов Бобек. Ошонун жакындары төлөп берди, чогуу журдагандар. Жайында бир торпок жоготкон. Бүгүн кече күнү жайытта амалыбызды алса, бүгүн үйүбүзгө, коробузга кирсе, эртең үйгө кирип, бала чакага бирдеке кылбай коет деп ким кепилдик бере алат? Мен могу сотко каршымын. Ал эл көтөрүлгөн турат. Мына моголор бүт адал мээнетин күйүп отурушат. Эмкиде барабыз. Бул эмне деген сот? Эл көтөрүлүп атат мына. Сотко барабыз. Барабыз. Ошо экен. Наразыбыз. Барабыз. Эл менен сот үзүчү болушу мүмкүн. Мынакей 2ден 3төн 5тен жоготкондор бар. Бир айдын ичинде эле 40га жакын бодо жоголуп атат Белалды айында 2022-жылы. Ошол уру кармалгандан кийин бир күн да камалбай туруп мына соттон чыгып, азыр сыртта жүрөт. Кайта шылдыңдапчы. Элдин кыжырлануусу аябай күч алып калды азыр. Мынакей азыр ушуну жогору жакка жеткизсеңер. Элдер малын жоготуп, ыйлап азыр эптеп кредитке алган малын жоготуп алып, ыйлап отурушат. Бала чакасын бага албай. Бадачыларына төлөй албай мынакей. Майрамда келип атат. Бадачынын аялычы ыйлап. Өзү иштеп жүрөт талада. Малын төлөй албай. Айла жоктон. Элдер тура мына айтыңыздар өзүңүздөр мына. Элдин ыйлагандай эле бар. Албай үйүндө. Урматтуу
Сот, урматтуу тергөөчүлөр, сиздерден сураныч бел алды эли ушундай чың алууга келип калды. Ушул ботекти жээни жана жестези үчөөнү камап бербесеңиздер, бел алды эли ушул бычакташканга үй бүлөсүнө барып ызычу салганга чейин жетип турат. Чыдамы кетти. Элдин чыдамы кетип араң эле турат. Чечим кабыл алып камап бериңиздер. Элдин жок малын өндүрүп бериңиздер. Элдер кредитке алганы бар, процентке алып батачылар элдин жоготкон малдарын төлөп берип атышат. 5 баласы бар. Үй бүлөсү таштап темселеп кетишти. Эми карапайым эл эптеп ак менети менен тапкан эмгегин колубуздан уурлар жеп кетип атат. Бизде Анан келип алып туруп 5 бодосун, 2 бодосун бир күндө жүктөп кетип калат. Мына кайнымки канча сеники? 40 баш кой 6 Бадага чыгат мына. Жүктөп кеткен мунукундагы. Меникин бир эле күндө жоктоп кылып калып урдап кетишкен. Шу отурабыз биз эч. Мына мунун эли тетиги талады иштеп жүрөт, тетиги келди. Будан бадага чыгып туруп 5 элдердин кызыр кайнап эме болуп атат эми. Малын үй жанын барып тоногонго эмеге келип калдык, шартка келип калдык. Башка чарабыз калган жок, акыбалыбыз жок. Сот карап койсун. Сот акыйкат чечим чыгармайынча биз көтөрүлөбүз. Мен жерде чыр чыгат. Сотто элди сүйрөп атат да, элди чечим чыгарбайт. 5 ай болуп калды кармалганначы. Ошо менен азыр чечим элде да кыжырланып сүйлөй берсе, улам арткы числого сүйлөй берсе, бел алдын жаштары үй бүлөсүнө барып ызычы кылып, мал мүлкүн тоной иштеп атат. Эгер кокус ошол жерден кагылышып болуп, бычакташып болуп кетсе, жоопкерчиликти ким алат? Ошон үчүн ошого бардырбастан акыйкат чечим чыгарып бериңиздер. Биз сиздерден суранабыз. Сот чечим чыгардым жакшылап. Мына сакалдыкын эшигин алдынан алып кетип калган. Жогалды үйдөн. 2 жылда буй жоголот. Жылда мал истейт, жылда таппай калат. Бовек алды, бовек ел жок кылып атат. Çoğuzdu үйde toğa жақын. Andan burada da bana baktım, ben de 3 үй жоғатқам, 2017'de. Uşuyla bovek, uşular kılıp atat. Yani bak biz çok çeşim çıkarmazlar, üyüne alıp kol salamız. Talayız üyüne alıp, bana hep çoğ olup. Bunlar kamazın. Kimdeniz çoğuldu? Arız jastыңыз bu kimden sekten otasında korkmay yürüp aytыңыз. Menden bir buka жоғалды. Badalık деген жайлаудан buka жоғалды. Bundan buka oldu. Жасқа бышты çıkarttı. Şunu aytқанда, şu götürmeden urup çıkarttığına men sen kaldım. Şu götürmeden çıktım. Men keçip olacağım. Bro, takadayna et alбагандан кийин эчтеке кыла албайм. Мен сентябрдын 4-ндө эмеден жоготтум да, Бордоя деген жерден. Ошо күндө айдап кетти да. Ошо бойдон таппай калдым, истеген жерим калган жок. Анан мен ошо бул менен ошо ботек менен байзак болуп атам, андан башка эч эмелерден бул менен санабайм. Ошол экөө эле. Ууру эле жок. Андан башка ууру эле жок болсо, момчо эле мал жүрөт да. Мына жас деген жас келди, кайра эле мына жаска мал чыгат, аларды кайра эле чыгарып жүрсө, кайра эле баштайт да аларчы. Азыр коркуп атасызбы да, дагы жоголуп кетпей. Жоголуп кетти деп коркосуң да, дагы деле ойлоносуң. Эми дагы биткен малың болсо, эми аны дагы ошол карышкырларга дагы урдатсак, анан ошолор үчүн эле биз мал айдап жүрөрмөк элек. Анан буларды эми бирок эле же каматып жок кылыш керек, же буну кудай кылып таш баран калып эле бир балай кылыш керек, андан башка эч байлыгы деле калбай калды бизде. Урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, мына өзүңүздөр көргөндөй мал урдуу, мал жоготуу көйгөйү аябай орчундуу. Мага ушул 60-70-иңиздер кайрылдыңыздар, сиздердин кайрылууңуздар боюнча Токтогул район ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине кирип бир нече маселелерди талкуулап чыктым. Ачыкталбай турган жерлери бар экен. Мына ошолордун баарын эске алып, бирок сиздердин арызыңыздар кабыл албай атат деген маселени мен кабыргасынан койдум. Бул маселеде сиздердин баарыңыздарды Кудай буйруса жетекчилик баш болуп баарыңыздар кабыл ала турган болду. Малыңыздарга сак болуңуздар, урматтуу мекендештер, урматтуу менин жердештерим. Кудай буйруса уурлардын аягына чейин чыгабыз, уурлардын изин суутабыз. Сиздер менен дайым бирге, каналга катталганды унутпаңыздар. Аман болуңуздар.